Урматтуу коомчулук, мен бүгүнкү Баткен облусундагы кырдаал боюнча бир аз маалымат берип коеюн дедим. Баткен облусту кырдаал бүгүнкү күндө азыр тынчтык орноду, бирок ошол эле маалда чыңалуу бар, жана чыңалуу бүгүнкү күндө мындай көп деп айтсам да болот. Эң негизги ошо кече 2 күндөн бери болгон коңшу өлкө менен болгон конфликттеги негизги характерлерди айтып кетейин. Негизинен 5 жерден бирдей биздин мамлекеттин чегарасына чабуул коюлган. Анын 4 военный объекттер болгон, 4 погранпосттор жана погран заставалар болгон. Бирөөсү гражданский объект болгон, бул населенный пункт Самаркандек. Так, населенный пункт Самаркандекте 10 граждандык объект жабыркаган, 4 граждандар жай тургундар ранение алышкан. Ошондуктан мен айтып кетер элем, бүгүнкү кечээки болгон конфликттин негизги өзгөчөлүктөрү бул ошол булар негизинен биздин граждандык объектлерге кол салгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир мындай правилага жатпайт. Биз муну өтө туура эмес кабыл алдык жана эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз. Ал эми биз тараптан бүгүнкү күндө 2 аскер кызматыбыз, чегарачыларыбыз ранение алган, жарадар болушкан, калгандары Кудайга шүгүр баары тынч. Андан сырткары эң негизги маселе бул жерде провокация даярдалган, алдын ала даярдалган провокациялардын негизинде көптөгөн маалыматтары бар, алдын ала позицияларын ээлешкен. Булар биз эч качан өзүбүздүн коңшубузга карата жаман ойдо болуп, же алдын ала кайсыл бир провокацияларга даярданып жүргөн эмеспиз, а булар ушундайга даярданып атышат. Но ошол эле кезде айтып коюш керек, дагы бир чоң нерсе өзгөчөлүгү болуп атат. Бул жерде бардык биздин президенттин өкүлү, күч структураларынын облустук өкүлдөрү өздөрү ошого көрүштү жана өздөрү ошого кабыл болушту. Бул жерде кандайдыр бир граждандык адамдар, аскердик эмес граждандык адамдардын биздин ошол постторго атака чабуул койгондугу байкалган. Жана ал адамдардын бардыгын ошол өздөрү көрүшүп, биз фиксация кылганбыз. Бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жана демек өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Ошол эле мезгилде биздин чегара кызматы күч структуралары толук бойдон бардык ситуацияларга даяр. Мамлекетибиздин чегарасын, коопсуздугун толук бойдон коргоп сактап калганга күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жеке көзөмөлүнүн алдында ошол чегара кызматы акыркы маалдарда бардык өзүнө керектүү жабдуулар менен жабдылган, керектүү курал жарак, ок-дары менен камсыз болгон. Ошондуктан эч кандай кооптоонун кереги жок. Биздин чегарачыларыбыз өздөрүнүн жумуштарын так даана аткарып жатат жана мындан ары да ошондой болот деген ойдомун. Тургундардын коопсуздугун карап турабыз, бирок ошол эле мезгилде чегарабыз өтө тыгыз байланышкан, тыгыз мындай жакын жайгашкандыктан булар кайсы бир убакытта болсо деле ушул нерсени бузуп кирип атат да. Себеби дегенде бизде толук приказдагым бар. Что биздин куралдуу күчтөрүбүз эч качан граждандык объектлерге же жай тургундарга эч качан чабуул койбойт.
жана аларга кол салбайт. Коңшу мамлекет менен сүйлөшүүлөр губернаторлордун, райондук акимдердин, облустук күч структуралар жетекчилеринин деңгээлинде сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ошолордун негизинде азыр кагылышуу токтогон. Бирок ошондой болсо дагы биз толук ишенип ушул бойдон кагылышуу болбойт деп айта албайбыз.